Бисмиллахиррахманиррахим. Менин атым Назарманбетова Наргиза. Мен Талас облусунан болом. 1985 жылы төрөлгөм. Мен 2012 жылы женский жагыман ооруп, гинекологко кайрылып калдым, өзүбүздүн эле местный поликлиникага. Ал жактан мага айтышты ушинтип, сенде эрозия бар экен, эрозияны дарылаш керек деп. Анан керектүү анализдерди тапшырдым. Анализдерим чыкты. Анан врач мага 2 жумалык курс жазып берди. 2 жума свечаларды жазып берди, 2 жумалык дарыларды жазып берди. Ал дарыларды алдым, ичтим, свечаларды колдондум. Андан кийин кайра осмотрга бардым. Кайра осмотрга барсам, процесс айыгуу процесси жүрүп жатат. Дагы да убакыт керек, бир канча убакыттан кийин кайра келесиң деди. Анан ошентип бир ортодо дагы убакыт өттү. Баягы эмнегедир врач мага ошондо эрозия деп айтса деле, баягы мен өзүм бир мындай кош көңүл кылып койдум да, эмнегедирчи. Анткени мен баягы төрөөр астында эле гинекологум айтканда, сенде ошондо эле айткан, негизи сенде эрозия бар экен. Балким бул жанагы эрозияда бөлүнөт экен да, гормональный эрозия, мындай обычный эрозия депчи. Анан балким сеники гормональный эрозия болушу мүмкүн, анан төрөгөндөн кийин өзү кетип калат деп айтты да. Анан баягы ошол нерсени, баягы өзү кетип калат деген эле нерсени мен баягы мээме ошол эле нерсени сиңирип алыптырмын да, өзү кетип калат депчи. Ошентип баягы бейкапар эле жүрө бергем да. Анан ошентип бир жыл өткөндөн, бир жарым жыл даже өткөндөн кийин ошо женский жагым бир аз ооруганынан ошентип кайрылдым да гинекологкачы. Анан ошондо деле баягы дарыларды алдым, дарыландым. Ошондо деле баягы аябай артынан түшө негедир дарыланган жокмун да. Анан убакыт өтүп кетти, баягы 2 жума лечениядан кийин дагы убакыт өттү, уже кеч күз болуп калды. Кышка жакындап калганда баягы женский жагым дагы ооруп баштады да. Дагы ооруп, анан негедир баягы буга чейин менде баягы адамда улуп жулуп ооруу болбосо, адам негизи баягы бейкапар эле жүрө берет экен да. Анан менде баягы орусча айтат го, ноет этип ооруйт депчи, баягы ошондой эле ооруу боло берди да. Анан ошо кышка жакын аябай катуу ооруп баштады. Мындай женский жагым уже приступ боло баштады да. Анан кайра эле баягы өзүм көрүнгөн гинекологко бардым, өзүбүздүн поликлиникадагы. Ал эже көрүп эле, мени көрүп эле, Наргиза, сен баягыда лечение алдың беле, дарыларың толук алдың беле деп сурап калды да. Анан ооба эже, сиз жазып берген дарылардын баарын алгам, колдонгом, свечалардын баарын десем эле, сенин эрозияң аябай күчөп кетиптир. Биз сага бул жардам бере албайбыз, бул поликлиникада бизде андай дарылар жок. Сен эртең мен сага эмеге онкологияга направление жазып берейин. Эртең менен туруп алып эле онкологияга бар деди. Макул эже деп эле эртеси күнү эртең менен туруп алып эле онкологияга бардым. Мен бир где-то эртең менен саат 8ге жакын бардым. Барсам, онкологияда очередь деген аябай шумдук болот экен. Мен ал күнү кире албасыма көзүм жетти да. Анан эртеси күнү эртерээк барайын деп, эртеси күнү саат 7де бардым. Барсам дагы деле ошол очередь. Эл аябай көп. Анан ошол жерде бир эже айтып калды: кызым, биз бул жерге очередь алыш үчүн, гинекологко көрүнүш үчүн биз эртең менен таңкы 4тө келебиз деди да. Анан кийин эмне кылсам деп айлам кетип, анан баягы мени төрөткөн врачка бардым. 4-чү роддомдон төрөгөм. Бактыгүл Рыскелдиевна деген врач болчу. Ошол врачка барып көрүндүм. Ал көрүп эле мени айтты: о, Наргиза, сенин эрозияң аябай өтүшүп кетиптир. Мен айттым, ушинтип онкологиядан келатам эже десем эле, сен бир частный клиниканын адресин берейин, сен ошол клиникага барчы. Ошо азыркы учурда ошол клиника ошо эрозия менен аябай жакшы иштеп жатат деди да. Анан ал частный клиниканын адресин берди. Мен түз эле ошол частный клиникага бардым. Ал частный клиникага барсам, ал жерде да Ирина деген орус врач экен. Мени көрүп эле: да, ты настолько запустила свою эрозию деди, сени дарылаардан мурда биринчи очередь биз биопсия алышыбыз керек. Наргиза, сенде каныңда вирус бар го,
эмесе эрозия мынчалык деңгээлге жетпейт эле деди да. Анан сразу эле биопсия алды. Биопсия алып, морфокорпуска алып барасың деди. Анан венадан кан тапшырасың деди вируска. Анан направленияны жазып берди. Мен биопсияны алып, түз эле морфокорпуска бардым. Ал жака тапшырып, кайра келип венадан кан тапшырдым. Анан экөө тең баягы сложный анализдер экен, экөө тең 1 жумадан кийин чыгат деди да результаты. Ошентип ортодон 1 жума өттү. 1 жумадан кийин жана венадан кан тапшырган анализиме бардым. Ал жактан анализимди алсам, обнаружена папиллома вирус 16-18Т деп чыкты да. Анан эми баягы медицинаны түшүнбөгөндөн кийин мен ал вирустар жөнүндө маалыматым жок болчу да. Анан аны алып эле морфокорпуска жөнөдүм. Морфокорпуска барып, ал жактан анализимди алдым. Бир орус, ошо лабораторияда орус аялдар иштейт экен, ал жакта да. Анан келип эле, как тебя зовут деп калды. Анан ушундай, Назармбетова Наргиза, я за анализами пришла десем эле, мен анализимди көтөрүп келип эле жаныма отуруп айтты да, сколько тебе лет, девочка депчи. Анан 27 десем, мен ошо ал убакта 27 жашта болчумун. Такая молодая, ты до такой степени запустила свою эрозию, девочка, лечись, ты потом пожалеешь, тебе потом никто не поможет деп айтты да. А баягы анализимди окусам, меники грибково-сосковая гнойная эрозия деп жазылып туруптур да. Анан баягы эшикке чыгып, анализимди алып, окуп, скамейкалар бар экен, ошо как раз скамейканын астында отуруп, анан баягы интернетти ачып, папиллома вирус 16-18Т деген вирус эмне вирус экен билгим келди да. Папиллома вирус 16-18Т это самый опасный вирус, возбудители раковой клетки шейки матки у женщин деп туруптур да. Анан дальше окуп баштадым. Ошол папиллома вирус 16-18Т чыккан аялда рак, вероятность рака 90% экен да. Баягы окуп атам, статьяларды окуп атсам, бүт эле ошо жанагы шейкадан ошо шишик чыккандардын бардыгында ошол папиллома вирус 16-18Т жүрөт. Это очень опасный вирус, возбудители раковой клетки деп эле ушундай эле бир жакшы нерсе окуган жокмун да. Анан баягы ошол анализдерди окуп, анан баягы интернеттен окуп, мен баягы ушунча убакытты өткөрүп койгондугумду, баягы ден соолугума ушунча кайдыгер мамиле жасаганымды түшүнүп, аябай өкүндүм да. Анан кийин баягы адам мындай маалда аябай бир ушунчалык бир башкача далбастап калат экен да. Анан эле ошого чейин эле мен туугандарым ушу Кубанбайкеге барып дарыланып жүрүшчү да. Анан сразу эле тайжеме чалдым. Тайжемдер, эжемдер барып жүрүшчү, ошо бериңиздерчи мага Кубанбайкенин телефонун, мен ушу чалып приемна жазылайын, көрүнөйүн, менде ушундай диагноз чыгып атат десем эле мага дароо телефонун беришти. Телефонун берип, мен Кудайдан болуп приемго жазылып калдым. Кечки саат 7-ге кел деди, кечки саат 7-ге кел. Ошол күнкүгө, прям среда күн беле ошол күнкүгө приемго жазылдым. Анан эле баягы диагнозумду көтөрүп алып частный клиникага бардым. Частный клиникага барып, гинеколог анализдеримди окуду. Окуп эле, ооба Наргиза, сеники аябай ушундай тяжелый формасы болуп кетиптир. Буну срочно лечение кылыш керек. Эртеңден баштап кел, 10 күн именно эрозияны местный лечение кылабыз деди. Анан 10 күндөн кийин байкаштырып, анан криодескрукция деп коет экен, жидкий азот менен баягы эрозияны замораживать этип салат экен да. Анан ошентип ал жактан чыгып эле уже саат болуп калган. Мен Кубанбайкеге бардым түз эле. Кубанбайкеге барып, баягы приемна кирдим. Приемна кирсем эле ошо Кубанбайке менин тамырымды кармап, мен ооруумду айтты. Ушундай женский жагың аябай катуу ооруп атыптыр. Наргиза, сенде, каны Кубанбайке да айтты да, Наргиза, сенин
каның таза эмес деди да, сенин каның да бар деп айтты да. Анан ооба Кубанбайке, мен ушундай болуп барып көрүнүп ошентип анализдерим менен даяр келдим. Менде ушундай раковый клетка, ушундай самый опасный вирус, папиллома вирус 16-18 деген табылды. Бул баягы врач-гинеколог айтты да, бул вирустан кийин, бул вирус табылгандан кийин до рака у тебя жарым шаг деди да, полшага до рака деди да. Анан баягы мен өзүм да чоң аталарым, акелерим бүт бардыгы ушул жаман оорудан өтүп кеткен да негизичи. Өзүмдүн чоң атам дагы, чоң атамдын балдары, ушу чоң атамдын бир туугандары бул айтат эмеспи, генетика депчи, генетический болезнь тукум кубат депчи. Анан баягы ошо морфокорпустун астында отурганда да баягы ошол нерсе эле келе берди да, Кудай, мен да баягы ушундай болуп ооруп каламбы депчи. Анан ошо Кубанбайке айтты, ошо сенин каның таза эмес, сенин каның да бар депчи. Анан Кубанбайке ошо коркпо кызым, жардам берем, баардыгы Алла Тааламан. Бир гана баягы мен себепчимин, баардыгы Кудай Тааламан. Кудайым буйруса айыгасын кейбе, үмүт кылыш керек. Мен жардам берем сага, мен дарылаймын Кудай буйруса. Бирок сен биринчи ошол гинекологуң эмне деди. Анан ушундай гинекологум ушундай бир 10 күндүк процедура бар, именно местный лечение кылат. Анан 10 күндөн кийин ошо жанагындай криодискрукция жасайт экен, ошол процедураларым бар десем, сен ошол 10 күн гинекологдун процедурасынан өтүп, анан кийин мага келесиң деди. Аябай көңүлүңдү коюп, Кудай Таалама сыйынып, ушундай ишеним менен дарылан. Азыр дарыланбасаң, Наргиза деди, мындай азыр ушул убакыт өткөрүп койсоң, бир аз убакыт өткөндөн кийин мен да сага жардам бере албайм деп айтты да Кубанбайкечи. Анан баягы Кубанбайкенин берген айткан сөздөрү, көрсөткөн колдоосу менен баягы ушундай чоң үмүт менен чыктым. Кубанбайкеден чыгып, эртеси күнү ошо эртең менен туруп гинекологко барып, ошо лечением башталды. 10 күн лечение кылып, анан ошо 10-чу күнү жана криодискрукцияны жасады жидкий азот менен. Ошо 10 күн гинекологдон дарылангандан кийин, баягы ошо 10 күн ичинде гинеколог айтты да, Наргиза, сен бул Нарасы 2 айыгып кала турган оору эмес сеники. Бул деген аябай көп убакытты талап кылат. 4 айдан 6 айга чейинки, бул биринчи курс лечения деди да, 4 айдан 6 айга чейинки убакытта дарыланасың деди. Анан баягы криодискрукциясын жасап бүткөндөн кийин анан айтты да, эми организм слабый болот да, сага мен баягы вирустар менен күрөшө турган иммунно стимулирующий дарыларды жазып берейин деди да. Анан бир топ дарыларды жазып берди, дагы местный кое турган тампон ушундай дарылардын баардыгын жазып берди. Анан аябай өзүңдү кара, бир айдан кийин кайра ушул дарылардын баарын алгандан кийин, бир айдан кийин мага осмотрга келесиң деди. Анан кийин мен макул деп кетип, эртеси күнү эле Кубанбайкеге бардым. Кубанбайкеге барып, ошо Кубанбайкенин курс лечениясы башталды. Ошо Алла Таалам буйруган экен, мага ошол Кубанбайкеге барып дарыланып баштадым. Дары сууларды жасады, дары чайларды ичтим. Ошентип баягы дарылоо мезгилинде дагы аябай бир ушундай дары чайлар, жалаң Куран менен, аяттар менен окулган баягы дары чай, дары суулар менин ошо ооруган жериме тийип, аябай оорутуп, бир күнү жакшы болуп калам, бир күнү аябай кыйналам. Баягы ушинтип отуруп, Кубанбайкеден дагы бир көп убакыт дарыландым. Анан ошо 2 ай убакыт өттү, ортодон ошо дары чайларды ичип, дары сууларды ичип, баягы өзүмө келип, врач жазып берген. Мен бир дагы жанагы иммунно стимулирующий дарылар экен, алардын баары аябай кымбат экен. Ошо аптекага кирип сурасам, бир эле дарысы 6000 сом турат экен да.
Бирок мен өзүмөн баягы акчаны деле жалеть эткен жокмун. Мен баягы көздөгөнүм эле Кубанбайке болду да. Ушу Кубанбайкеге барсам, Кубанбайкеге дарылансам депчи. Анткени баягы буга чейин дагы эрозияны дарылап, баягы аябай көп дарыларды ичкем да. Анан баягы дарыдан көңүлүм калган жаным. Так дары ичким да келген жок да. Ошо көздөгөнүм эле Кубанбайке болуп эле. Ушу Кубанбайкеге барып, Кубанбайкенин дарысын ичем, суусун ичем. Ушул кишиден дарыланам, Кудай буйруса айыгам деп элечи. Анан ошентип дарылоо процесси бүттү. Дарылоо процесси Кубанбайкеден бүткөндөн кийин ошо 2 айдан кийин Кубанбайке өзү айтты, сен эми кызым барып гинекологдон осмотрдан өт деди. Мен 2 айдан кийин гинекологко бардым. Гинекологко барсам эле баягы мени көрүп эле Ирина врач аябай таң калды да. Процесс, Наргиза, у тебя процесс заживления настолько быстро идет, что аж ты поправилась уже, почти сен эрозияң жок экен деп айтты да. Өзү таң калды да, бул 2 айда мындай результат болбош керек эле. Билесиңби, мен сага айтпадым беле, ошо 4 айдан 6 айга чейинки аралыкта депчи, айыгасың деп. 2 айда сеники таптаза болуп, ушунча айыгыпсың деп таң калды да. Мен дейт ошо 15 жылдык, ошо врач болуп иштеген 15 жылдык практикамда дейт, мен сеникиндей оорлошуп кеткен эрозия экинчи эле кишиден көрдүм дейт да. Анан ушинтип бат айыгып кеткен, ушу 2 айдын ичинде айыгып кеткен эрозияны дагы сенден көрүп атам деп аябай таң калды да. Ошентип врач баягы мен жазып берген дарыларды ичип атасыңбы, ичтиңби, койдуңбу деди. Анан ооба деп койдум. Баягы мен ушундай эле, мен табипка бардым, дарыландым деп андай эчтеке айткан жокмун. Анан эми дагы экинчи повторный курс лечения деле кылбайбыз го, сен ушумойдон жакшы болуп кетесиң го деп айтты да гинекологчу. Каждый 2 ай сайын эми келип осмотрга келип турасың деди. Анан андан аркысы ошо Кубанбайкеге дагы барып, дагы ошо дары чайларды ичип, дары сууларды ичип дагы да дарыланып жүрдүм. Анан 6 ай өттү убакыт. 6 ай өткөндөн кийин баягы мен жүрөгүмдө өйткөн эле вирус болуп атты да, папиллома вирус 16-18 дегенчи. Ошол кандай болот, ошол кандан кантип чыгат, кантип тазаланам деп эле баягы ошол жүрөккө өйкөй берди да. Анан эле баягы Кубанбайке айткан да, Кудайым буйруса бүт ооруңа шыпа табасың, айыгасың депчи. Анан ошо 6 ай убакыт өттү. 6 айдан кийин мен онкоклеткага кан тапшырдым. Тапшырсам меники абсолютно таза чыкты. Эч кандай вирус, онкоклетка, ничего не обнаружено. Таптаза деп чыкты да. Аллахыма шүгүр, ошо Кубанбайкенин дарылоосунун арты менен, ошо Кудай Тааламдын кудурети экен, Кубанбайкенин касиети менен мен ушул жаман оорудан айыктым да. Ошол гинеколог эле баягы мага айтканда, сен баягы Наргиза өзүңдүн ооруңду билесиң да. Каждый 6 ай сайын сен милдеттүү түрдө гинекологко көрүнүп, анан онкоклеткага тапшырып турушуң керек деген да. Ошол мына 2012 жылдан баштап, ушу 2012 жылдын аягы Кубанбайкеге көрүнгөм. Ошо 2012 жылдан 2021 жылга чейин ар бир 6 ай сайын онкоклеткага кан тапшырып турдум да. Кудайыма шүгүр, 9 жылдын ичинде бир да жолу онкоклетка чыккан жок менден. Анан мына 2021 эле жылы менин гинекологум, болду эми Наргиза, бир жылда бир тапшырсаң жетиштүү болот. Ты абсолютно здорова. Сенде эч кандай ооруу жок, эч коркпосоң болот деди да. Азыр төрөгөн жөнүндө эч кандай ойлонбо деди да, эч бир жагы бир 5 жыл төрөө жөнүндө ойлонбо деди. А мен уже возрастым келе баштады, уже 30ко жакындай баштадым. Уже 28ден өтүп калдым, 29га жакындап калдым. Бир эле кызым бар, кызым уже чоңоюп калды. Анан төрөш керек деген да болду да, эми баягы адамбыз да, жакшы болгондон кийин уже төрөгөндү ойлой баштадым да. А бирок гинекологум мен такыр уруксат берген эмес да. Сен азыр шейкаң до такой степени слабый. Азыр сен бала болсо дагы көтөрө албайсың бул шейка менен деген да. Анан кайра Кубанбайкенин ушу профилактикадан өтүп, Кубанбайкем өзү уруксат берип, 2015 жылы, ушу 2 жылдан кийин эле мен эркек уулду болдум. Атын Кубанбайке өзү Байболот деп койду. Андан кийин эле, 1 жылдан кийин эле 2016 жылы дагы кыз төрө болдум. Кудайыма шүгүр,
Кубанбайкеге жолуктурган Алла Таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Терең ыраазымын ушул мени ушунча жылуу кабыл алып, мени ушундай жаман дарттан айыктырган Алла Таалама, Кубанбайкеме терең ыраазымын. Кудайым өмүр берсин Салмеже экөөнө. Кудайым эки дүйнө бактылуулукту берсин. Ауzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Бардық мақтаулар, алқыштар жалғыз жаратушы Аллах Таалама болсын. Саламдар, салаваттар пайғамбарыбыз Мұхаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламға болсын. Бисмиллахиррахманиррахим. Бүгінгі маяк беріп атқан қызыбыз Наргиза деген қызыбыз маяк беріптір. Өзінің башынан өткен өмір баяны, денсаулығының ауырғандары, қандай врачтар диагноз қойды, қандай назначение қылды, анан бізге қандай диагнозменен келді, бізден дарыланғандан кейін қандай жиынтықтар болды. Ушулардын бардығын өзі айтып беріп атат. Мен алардын бардығын қайталабайлы қысқа бір маалымат берейін. Себебі мен ошол орынды дарылаган кишимен, менин маалыматым, менин айткан сөзүм өтө маанилүү. Себеби ошонун бардыгы менин жүрөгүм, менин акылым аркылуу өттү да. Аллах Таалама чексиз шүгүрлөр болсун. Бул жерде бул диагноз өтө коркунучтуу, жаман оорулардын бири экен. Мен өзүм ушу тажрыйбама байланыштуу, мен билгенден рак деген кеселдин 70 түрү бар экен. Мен билбеген дагы көп түрлөрү болуш керек. Ошолордун ичинде мен башкаларын билишим. Бул диагноз дагы ошондо эң жаман тяжелый деген формасынын бирөө экен. Муну медиктер жакшы билет. Эми мен үстүртөн айтып келейин. Бул карындашыбыз ошол женский жактан ооруп, анан биопсия жасаган экен. 16-18 деп коет экен. Ал өзүнүн ошондо код болот. Диагноз грибково-сосковая гнойная эрозия шейки матки деген экен. Анан врачтар болсо ушундай түшүндүрүп бериптир. Кызым, бул өтө серьезный оору. Ушул рактардын ичиндеги эң жаман оорулардын бири. Абайлагын, мунун дарысы жок. Этияттагын деп ушундай кеңештерин берген экен. Ошондон кийин анан биз кызыбыз окуй, бул жаман оору турбайбы деп дарылангандын башка варианттарын, ушуларын изилдеп, интернеттен мунун бардык диагнозун ачып окуп, анан бул деген айтып атат, бул рак барып, рак айланат. 90% сеникиндей диагноз рак считается деп. Рактын дагы бат өөрчү турган түрү деп айтат экен. Анан ошондон кийин бизге келип көрүнөт. Мен тамырын кармап көрүп, врачтар койгон диагноздун баары эле туура, кызым. Бирок мен дарылоо кабыл алганга чейин сен кайра ошо врачтарга барып бир курс лечение алып кел. Алардын да жардамы керек. Мен кээ бир мезгилде жакшы иштеген медиктер менен иштешем. Бардык адам деле мен дарылайын деген сөз жок. Керек болсо мен врачтар менен биргелешип дарылайм. Керек болсо мен молдокелер менен чогуу дарылаган учурлар болгон. Булардын баары мезгил менен айтып беребиз. Бир күндө бир тарыхты, 30 жылдык тарыхты айта албайсың. Бардыгынын саат кезеги келгенде мен өз рети менен айтып берем. Анан бул кызыбызды больницага жүргөнгенбиз. Ошол жерден 10 курс лечение алып келет. Андан кийин кайра бизге келип көрүнөт. Анан бизден да курс лечение алгандан кийин кайра барып текшерилет, врачтарга барса, очень хорошо, жакшы результат дейт. Ошондон кийин 6 айдан кийин кайра онкологический центрге барып, бүт ошол жерден анализтерин берет. Анализдин жыйынтыгы мындай болуп чыгат. Онкоклетка жок дейт, вирус жок дейт. Бул эң жакшы результат деп врачтар дагы өздөрү таң калып рахматын айтты дейт. Ошондон кийин бул карындашыбыз жакшы болуп кетти. Анан учетко коюп 9 жыл учетто турат. Ар бир 6 айда бирден барып текшерилип келет, 1 жылда 2 жолудан. Ошол 2 жолудан барганда тең жакшы деп айтат. Анан 10-чу жыл болгондо, кызым, эми сен 1 жылда 1 келип эле кел. Наконец-то ооруну жеңдиң деп. Генетический вирус болот экен да, бул кандан өткөн. Себеби мен ошо кызыбыздын тамырын кармап көргөндө айтканмын да, бул силердин генетический тукум кууган кандан өткөн оору экен деп. Ошо менен Кудайга шүгүр кызыбыз айыгып кетти. Анан ошондой жаман ооруга дарттан шифа тапты, Курандан шифа тапты. Куран бул.
Мен ошол ооруларга, ошо вирустардын барлыгына каршы Курандагы кереметтүү дубалар бар. Ошолорду окуп бердик. Жыйынтыгы Кудайга шүгүр, ушул оорудан толук шифа таап айыкты. Андан врачтар чек коюп, кызым азыркы келе жаткан бир 5 жылдыкта төрөйүн деп ойлонбогун. Матка слабый, организм слабый. Балаң өспөй калат, төрөй албай каласың, өзүңө да угроза бар дейт. Анан бизге келип көрүнгөндөн анан биз дарылап 2 жылдан кийин анан Кудай Таалам буйруп насип кылып, биздин берген дарылар менен, биз берген баталар менен 2015 жылы эркек бала төрөйт. Атын азан чакырып мен коюп бергенмин, бай болот деп. Андан 1 жылдан кийин Арука аттуу кыз төрөп атат. Кудайга шүгүр, азыр айыккандарына кызы 8 жашта бизден шифа таап кеткендерине толук баарына 12 жылдай убакыт болуптур. Өзүнүн келгени, балдары менен келгени. Бүгүнкү күндө Кудайга шүгүр, бактылуу үй бүлө, 2 кыз, 1 уулу бар, жолдошу, үй бүлөсү бар. Эң жакшы өмүр сүрүп атышат. Дин менен жашап калышты, 5 убакыт намаз окуйт. Ошо мен көргөн 12 жылдын ичинде намазкөй болушту, орозо, бардык шариатта айтылган эрежелер менен шариат эмнеге тыюу салган болсо ошолорду бузган жок. Бул жерден бардык рахматтар, разычылыктар, бөт шүгүрлөрдүн баары Кудай Таалама болсун. Бир бул гана жаратуучунун гана колунан келе турган нерсе. Кээ бир нерсе мына биз айтып аткан нерселер низличим деген нерсе, айыкпайт деген. Жаратуучунун кудурети күчтүү экен, өзү шифасын берип айыктырат. Бул адамдын колунан келбей турган нерсе. Бул бир гана жаратуучунун колунан келе турган нерсе. Чын дилибизден Аллага ишенип амал кылып сурансак, Алла Таалам түрдүү дарттарга шифа берет экен. Андан кийин ушу биздин Аллах Тааламдын өзүнүн пендесине берген Куран. Мен мурдага берүүлөрдө айттым, Курандан күчтүү дары болбойт деп. Эң күчтүү дары адамдын өмүрүнө өмүр кошкон, ден соолугуна ден соолук кошкон, адамдын өмүрүн узарткан бул Куран экен. Ошон үчүн Куранга амал кылайлы, Курандын негизинде жашайлы, Куран менен дин менен жашайлы. Дин менен жашаганда дагы өтө көп берилип кетип, адашып калбайлы. Куранды окуп жүрөбүз, хадистерди окуп жүрөбүз. Ошол жерде да жазылган. Өтө көп берилип кирип кетпе, фанат болуп кетесиң деген. Акылдан адашып каласың деген. Анан кирбей коюп, Кудайдын каарына калба деген. Бул ортону карма деген. Ал деген өз убагында парз милдеттерин аткар дагы, анан башка адамдардан өзгөчөлөнбөй, бардык кесипте иштеп окат тирчилигиңди кыла бер деген. Ошон үчүн Кудай деп жашайлы, бардык мактоолор Аллах Таалама болсун.